Ар бир шоу бизнес өкүлүнө ар дайым керектүү адамдар. Булар албетте клипмейкерлер, себеп дегенде өздөрү чыгарган ар бир жаңы чыгармага сөзсүз жетишерлик деңгээлде жана ошол эле учурда абдан сонун элдин жүрөгүндө калчу клипти тарткан адамдар өлкөбүздө көп болгону дагы бар, аз болгону да жакшы дейбиз. Себеп дегенде баягы ырчылардагы сапатына караганы бар, баасына караганы бар. Дал ошол клипмейкерлер тууралуу кеңирээк маалымат алуу үчүн өлкөбүздөгү жаш жана өтө креативдүү клипмейкерлердин бири болгон Баха Джо аттуу мырзаны бүгүн студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Маанайыңыз жакшыбы? Манайыңыз жакшы. Кандай келип алдыңыз? Эртең менен ойгонуу кыйын болгон жокпу? Жакшы эле. Уктаган эмесмин деп койбойсузбу? Негизи клипмейкер дегенде бая билебиз, клип тарткан адам экенин деп, бирок анын дагы артында баягы 3 мүнөттүк клипти тартуу үчүн керек болсо 3 ай, 3 жыл керек болгон убакыттар болот. Эмгегиңиз тууралуу айтып берсеңиз, канча жашыңызда баштагансыз, эмне үчүн клип тартууну тандап алдыңыз? Мен негизи кичинекейимден бери эле баягы видео жасап, ушундай видеого кызыгып жүрчүмүн да. Анан 2015 болуш керек, 2015 Канат Култаевга барып иштеп калганбыз. Ал жакта бирок клип тарткан эмесмин, ал жерде дизайнер болуп жүрчүмүн да. Анан ал жерде дизайнер болуп жүрүп, Канат байкеге айта берчүмүн мен. Канат байке, мен видеого кызыгам, көбүрөөк видео жасабайынбы десем, сен пока дизайнер жасап тур, анан эметесиң деп. Анан ал жактан жумуштан чыккандан кийин анан өзүмчө 1 жыл жүрдүм, 1 жыл баягы видео менен алектенип, изучать этип дегендейчи, анан ошентип клип тартып баштадык да. 2015-16. А негизи клипмейкер болуш үчүн кандай билим алыш керек? Клипмейкер болуш үчүн мен билим алган эмесмин, чынын айтсам. Баягы самоучкамын да. Билим алгандар болсо, ал ошо өзүнүн атайын окуу жайы бар, ошол жака барып алса болот. Мисалы үчүн окуу жайларда мен билишимче дал ошол видеого тууралуу жанагы сюжет тартып, журналист катары деле иштегендер азыркы тапта клипмейкер болуп кетишет. Көбү баягы акчасына кызыгат деп айтып коюшат. Ал эми кээ бирөөлөр бар жанагы өзүнө жаккан нерсени кылат депчи. Ошондуктан клипмейкерлер деле экиге бөлүнөт экен бул жерден. Бирөө жанагы анан ырчылар менен иштешип атканда келишпестик чыгып кетиши да мүмкүнбү? Себеп дегенде бая ырчы айтат $500 тартып бер дейт. Силер айтасыңар ал мүмкүн эмес, анткени мен бул локацияны колдоном, мындай нерселерди колдоном деп, ошондой учурлар да болобу? Андай учурлар көп эле болот эми. Бирок мен мындай билбейм, мындай характерим ар бир адам менен мындай биринчи эле сүйлөшкөндө эле ал менен келишип кетебиз. Анан көп деле аны спорт этип мен өзүмдүкүнө коюп тура бербейм да. Анан мен айтам, бирок мындай кылабыз деп, анан ырчы менен келишип туруп, анан бир жумуш жасайбыз да. Андай көп спорт эте берген жокмун. Анан дагы клипмейкерлерди карай турган болсок, өлкөбүздө клипмейкерлер күндөн күнгө көбөйүп баратат. Ушунчалык аттары мурда билген 2-3 гана болсо, азыр аябай эле көп. Анан ушул атаандаштык чөйрөдө алдыга чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн өзгөчө креативдүү ой, же болбосо сценарий, же болбосо өзгөчө бир эффекттерди колдонуш керекпи? Себеп дегенде баары бир клипти жалгыз адам тарта албайт да, өзүнүн командасы деген болот. Сиздин командаңызда канча адам бар? Кантип эмгектенесиздер? Биздин командада 5-өбүз биз. Анан баягы клипмейкерлерден өзгөчөлөнүш үчүн чынында мындай креатив болуш керек. Анан бир аз баягы өзүңдүн стилиң дагы болуш керек да, то есть башкаларга окшошо бербеш керек да. Демек клипти көрүп атканда эле, муну бул тарткан турбайбы деп билиш үчүн. Азыр негизи көп эле билип калат, мен деле мындай ырчылардын арасынан көп айтып калат да, буну сен тарттың беле, сенин стилиң го депчи, сразу эле билинип калат да. А сиз эмнеге басым жасайсыз, сиздин стилиңиз? Менин стилим стилди кандай десем, мен может сценарий жактан акыркы учурларда көп угуп калдым, ошо сценарий баягы эме мындай сюжет тартсаң Бахага тарттырбайсыңбы деп ушинтип айтып калышат да. Может ошол жагынан билбейм анан. Анткени мен да билем, баягы турмуштан алынган нерселерди Баха көбүрөөк чагылдырганга аракет кылат. Себеп дегенде баягы жөн гана адамга ырдап коюш оңой, бирок ошол ырдын адамга тиешелүү экени жашоо образынан алынганын бериш кыйын болуш керек. Билишимче, мынакей бир жуманын ичинде дагы 3 же болбосо 5 клиптин премьерасы болуп атат, болуш керек. Бир жумадан бери мен публикацияларды көрүп атам. Кантип жетишесиз ушунун баарына? Бул бир жумада
бир жумада эле тартылып чыккан премьераларга эмес. чыгып атат, бирок То есть биз жаңы жылга чейин тартканбыз да бул клиптерди. Анан көп эле 2021 чыгарайлы ушундай дегенден анан шашпай даярдап жаңы жылда эс алып алып, анан жаңы жылдан кийин отуруп монтаж кылып, анан азыр чыгып аткан учурда. Бир клип тартыш үчүн канча убакыт керектелет? Эми Орто арганда эсеп менен. орто эсеп менен алганда бир 10 күн го дейм. 10 күн. Примерно бир 2-3 күн тартылса, бир жумадан ашыгыраак монтаж болот да. Монтажга демек көбүрөөк убакыт. Монтажга көбүрөөк убакыт кетип калат. Мен акыркы баягы Айганыш Абдиева дегенден Юпитер деген клибин тартып калдык. Анан аны баягы спецэффекттер менен жасадык да. Аны тартканына бир 2 күн, 3 күн тарттык. Жасалганына бир 2 ай кетип калды убакыт монтаж. Ушул күнгө чейинки тарткан клиптериңиздин арасынан эң кыска убакытта тартылганы кайсы клип? Ал эми эң узак убакытты талап кылганы кайсы клип болду? Чынын айтсам, эң узак клипте тартылган ошо Айганыштыкы болду окшойт, көбүрөөк. 2 айга жакын убакыт. 2 ай убакыт алып койду. Анан эң бат болгондо эми бир жумада бүтүп калат. Анан менде болбойт, например, бүгүн тартып туруп эле ошол күн монтаждап салганчы. Ага дагы ойлонуш керек да, например. То есть монтажда отурганда дагы ойлоном да, мен мындай бул жерин кандай кылам, аны бир көрүп чыгам, аны кайра көрөм. Ошону бир жумада. Бир жумадан азыраак болду. Ал эми сиздин практикаңыздагы көп каражат сарпталган клип кайсы болгон? Менин практикамда көп каражат. Кайсы клипке аябай көп каражат кеткен? Эми Гүлнур эжен, Адилет Азимов менен Гүлнур Сатылгановнун клибине $1,5 миң сүйлөшкөнбүз. Анан каражаты $1,200 кетип калды. Мунассага. Ошондой да болот экен да. Мунассага. Мен ойлочумун бир $300-400 эле кетет болуш керек деп. Баягы Red деген камера бар. Red деген күнүнө ал убакта $280 болчу. Күнүнө. Демек аны ижарага алган То есть арендага алып, анан 3 күн тартылган. Даже 4 күн болуп кеткен, ошондо 1200 болуп калган да. Анан баягы карап көрө турган болсок, эл аралык деңгээлде клипмейкерлер деги эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө аябай күндөн күнгө күчөйт. Мисалы үчүн кошуна казактарда, казактуу бир туугандарды ала турган болсок деле, алардын жаш клипмейкерлери мен деген Американ ырчылардын клибин тарта баштады. Бул эмне себептен? Балким бизде техника өнүкпөгөндүгү же болбосо бизде колдоо жокпу? Бизде ал баягы сиз айтып аткан Америкада окуп келген Айсултан деген баланы айтып атсаңыз керек. Айсултан Нью-Йорк фильм академиясында окуп келген ал жактан ошо билим алып, ошон үчүн Америкага менен иштешип калган да. Анан бизде негиз бизде эле барып окусак болот, окуп келип. Анан бизде бир четинен техника дагы бир аз элементарно Казакстанда бар техника, бизде жок да. Азыр арендага алайын десең да, то есть таба албайсың да ал техниканы. Казактар ар бир клиент почти ошол техникага тартат да. Может, ошондон дагы. Бирок эми көп айтып коет, баягы техникага карабайт, сен баягы идеяңа жараша болот депчи. Мындай ал жагынан салыштырып келгенде качество жагынан калып калабыз да. Бирок бизде мааниси күчтүүрөөк, баары бир клиптердин. Мааниси күчтүүрөөк болушу мүмкүн, бирок алар асылда да. Биз бир аз арттабыз эми. Моюнга алыш керек. Жакшы идея деп калдыңыз. Идея эмнеден улам пайда болот? Анан кардарлар атайын сунушташабы, ушундай тарткым келип атабы деп сиз же болбосо тескерисинче сиз айтасызбы? Негизи бизде ырчылар клип тартабыз деп келгенде эле мага мындай клип керек, анан мындай деп өздөрү сунушташат. Анан биз идеяны өрдү угуп көрүп, идеяны сунуштайбыз, ушундай кылсак кандай болот десе, анан ырчыга жакса, анан бир чечимге келип туруп тартабыз. Чогуу сүйлөшүп. Кызыктуу маалымат, дүйнө жүзүндөгү эң кымбат клип катары азыркы күндө Майкл Джексон жана анын карындашы Джанет Джексондун клиби эсептелинет. Scream деген, кыйкырык деген клиби бар. Көрсөңүздөр болот. Билишимче $7 миллион ашык акча кеткен болуш керек. Ошондой маалымат бар. Азыркы күнгө чейин андай акчаны эч ким сунуштай элек экен. Клип тарттырганга эле карачы, бул бир тасманы тартканга деле болот да. Бир нече мүнөттүк клип үчүн. Байкашымча 4,5 мүнөттүк клип болуш керек, же 5 мүнөт болуш керек. Анан дагы эң эле кызыктуусу ак кара түстө тартылган, космосто тартылган дешет да, мындай өзгөчө эффект берилип. Анан дагы баягы чет элдик клипмейкерлерди карай турган болсок, бир жолу экөөбүз сүйлөшүп отурганда да айтып калгансыз.
булар краска бергенге эле бир 20-40 миң доллар берет деп. Анан баягы бизге окшогондор түшүнбөйт да, краска берип дегени кайсы деп. Ал жагы кандай? Краска деген баарын сюжетти тизип бүтүп, баягы полный сюжет бүткөндөн кийин анан баягы өзүм ошо клиптин эмесине жараша, то есть баягы стилине жараша краска бериш керек да. Например, бир кайгылуу клип тартып туруп ага яркий краска берип койсоң болбой калат да. Ар бир, то есть Клиптин өзүнүн краскасы болот экен. Өзүнүн краскасы болот да. Анан элементарно казактар эле бир клиптин краскасын бир 300-400 долларга краскалашат. А бизде болсо ошо 300-400 долларга азыр клип Тартат. Баардык клип ошончону ээлейт, Анан мен ойлойм, баары эле келип ошо акчага келгенде анан көп клипмейкерлер, например, 300 долларга клип тартып алып, анын краскасында бир 10 күн, 20 күн отура албайт го депчи. Возможно, ошол жагынан дагы. Мен бир нерсени түшүндүм. Клипмейкерлер баягы клип тарткандан кийин өздөрү деле ушунчалык краска бергиси келип, вау кылгысы келет, бирок баягы ырчынын ыры болуп аткандан кийин ага сунуштаганда жок, канчалык каражат жок дегенде, айла жок, айла жок. Жок болуп калат экен да. Орустардын, например, клип тарткан режиссерлор деле өздөрү жасашат, бирок красканы может казактардан кылдырышат же өзбектерден кылдырышат. Ошол эле акчаны алып туруп, ошондон бөлүп. А биз андан бөлүп туруп Казакстанга краска кылдырганда азыр өтө чоң сумма кетет, шарт болбой калат да. Эми түшүнүктүү. Жана дагы орустардын клиптери дагы азыр эмнегедир батыш стилине басым жасап, керек болсо Америкада жүргөндөр бар. Мисалы үчүн, менин билишимче орус элинин эң кыйын клип тарткан адамдары бул ошо Заур Исаев, Худяков, Павел Худяков беле, ошолор болушу керек. Балким сиз ошолор менен иштешип көрөттүрсүз, себеп дегенде менин билишимче сизде идея аябай күчтүү, командаңыз дагы күчтүү. Ойлор келди эле чет мамлекетке барып, балким практика кылып келсем деген. Чет мамлекетке барып практика кылып келиш керек деген ойлор азыр деле бар. Бирок орустар менен баягы Заур деген, Худяков дегендер уже алар Же мен билгенден ошолор деле биленби? Жок, алардын уровени азыр бизге жетиш бир аз кыйыныраак болуп калат го. Биз барсак алар менен бир аз кыйналып калышыбыз мүмкүн. Түшүнүктүү. Анан ушул күнгө чейин жалпысынан алганда канча клип тарттыңыз? Ошол Санап көрүп турмун, бирок могул 2019-жылы бир 15-20 клип болду окшойт. 2020-жылы. Бир жылдын ичинде. Бир жылдын ичинде. Жакшы. Анан ар бир эле иштин өзүнүн кыйынчылыктары болот эмеспи? Анан ушул күнгө чейин кандай кыйынчылыктарды мындай тостуңуз, кандай кыйынчылыктарга кабылдыңыз? Инстаграмга кирип көрсөм, мустун сынып кеткен жери бар. Анан көрсөтөм. Тура туруп айтып бериңиз, айтып бермек да. Анткени сен көргөнсүң, балким телекөрүүчүлөр көрө элек. Клип тартып жаткан учурда көп эле болот. Ошо Айганыштын эле клибин алсак, Орто Токой суу сактагычында тартылган да. Анан ал жерде биз жайында тартканда суу кетип калат экен ар жакачы. Ал жак мындай эле поле болуп калат экен. Биз саат 3-төрдө барганбыз. 3-төрдө барып тартып бүткөнчө күн кирип кетти. Анан тартып бүтүп эле техникаларды полный машиналарга салып туруп, анан баягы көлдүн ортосуна кирип алганбыз да машина мененчи. Анан кайра чыгайын деп вроде бир жол менен эле келип атабыз. Анан бир маалда адашып кеттик. Ал жерде анан чоң таштар бар экен. Бир жерге барып же артка кете албайбыз, же астага кете албайбыз. Анан Эльзар деген сценарист бала бар. Ошол фонарикти жандырып алып, жол издеп машинаны. Ошону бир саатта чыкканбыз да. Демек ал жерге мал менен суу толуп, суу жок болуп кетти. Эсте калган клиптердин бири болгон экен да. Айганыштыкка ошондой болуп калды. Керек болсо сиз жаңы жылдын алдында билишимче тасмада тарттыңар окшойт, Гриль деген. Ал ой кайдан келди? Ал негизи көптөн бери эле ой бар болчу, анан мындай жаңы жылдык мындай семейный кино тартсамбы дегенчи, анан бир аз кечирээк баштап калдык, бир жаңы жылга 10 күн калгандачы. Анан даярдыгыбыз дагы бир аз начарыраак болуп калды, бирок досторго чакырып эле мен чогулуп калдык, бир күн чогулуп калып эле мен айттым, ушундай кино тартпайлыбы жаңы жылдык десем, балдар макул болду. Бир 2-3 күндө сценарий жаздык. Бул демек өзүңүз үчүн гана тарттыңыз? Бул достордун арасында мындай бир кино тартып көргөн эмесмин, мындай көрөйүн деген. Бул демек биринчи практикаңыз, Биринчи практика. Бул тасманы сиз дагы көрсөңүз болот. Бул жакта башкы ролдорду ошол биз билген Эл Мустованын жигиттери дагы аткарган,
ошолор. Жыйынтыгында өзүңүзгө жактыбы тасма тарткан? Же мындай көрдүңүзбү? Айтып коюшат го, Же болду, мынтип көрдүм деп. экинчи тартпайм деген ойдо калдыңызбы? Жок, наоборот, бир аз эме тартайын деген ойлор пайда болуп калды. Уже киного да бир аз көз жетип калды. Көп нерсесин билбей корко берчүмүн да. Анан эми бир баштап көрдүк, анан кийинкисинде уже билип калдым да кандай кино тартса өтөт экенин. Ал эми биздин Кыргызстанда клипмейкерлер да абдан көп. Сизге кимиси иштешүүнү сунушташат же сиз ким менен кеңешип турасыз улуу мундагылардан, кимдин иштери жагат дегендей. Атаандаштык болсо дагы баары бир баягы жүрөгүңө жаккан клипмейкер барбы деген суроо. Мага негизи клипмейкерлерден чынын айтсам баягы Белов деген бар болчу, Александр Белов. Идеясы башкача болчу. Идеясы башкача болчу да. Анан ошого да билбейм, азыр да бир аз окшоштура беришет ошо стилдичи. Анан негизи баары менен эле жакшымын. Саткынбаев менен, Эрнспайке менен. Бирок клипмейкерлердин арасында баягындай мындай чогуу иштешип, эми андай жок да. Андай жок, Конкуренция Жакшы. бир аз барбы билбейм. Аягына чыгып калды. Сиздин келип бергениңизге терең ыраазычылык. Мындан да көптөгөн ийгиликтерди багындырып, чет өлкөгө барып жакшылап окуп, Кыргызстанга жакшы идеяларды, көптөгөн жаңы иштерди алып келүүңүзгө тилектешпиз. Рахмат сизге Баха. Ишиңизге ийгиликтер улана берсин. Жана балким мындан ары клип эле эмес, өзгөчө чоң режиссер катары таанып каларбыз. Себеп дегенде тасма тартууга дагы бел байлапсыз. Ар дайым майлуу сүттүү болсун дейли. Биздин эфир улана берет. Бүгүн бизде конокто клипмейкер Баха Жо болду. Биз менен бирге болуңуз.